же сауна бар беле? Жок. Ал кезде психология уруубузду сактап калышыбыз керек эле. Улутубузду сактап калышыбыз керек эле. Журтубузду сактап калышыбыз керек эле. Конушубузду, мал жаптыгыбызды сактап калыш керек эле. Ал айттырбай ошо күнү Кытай келип кол салышы мүмкүн болгон. Калмак келип кол салышы мүмкүн болгон. Ичтен душмандар чыгышы мүмкүн болгон. Ошого керек болсо эр жигиттер эле эмес. Кыз келиндер дагы кылыч чабышып, жаа тартышып, найса сайып, ат минип. Мына эл үчүн жашап келген. Жер үчүн жашап келген. Мына психология ошол болгон. Анатомия ошону аткарып берген. Асманда арбайлар кимдер бул? Менин кечээки өтүп кеткен энеми мен бата чыкпады ата жолунан. Сиздин энеңизден атаңыздан бата чыкпады. Мүмкүн алар арбактадыр же жети катар жерге бадалбак болуп, ит бит болуп түшүп кеткендир жаны. Бул дүйнөдө жакшы жашай албай. Мына ошол. Адам ата, Манас ата, пайгамбарлар мына могу бийик дүйнөлөрдө. Ошолор байланыш берет бу жерде. Мухаммед пайгамбардан да байланыш бар, ошо кыргызча эле. Кыргыз элине берген, адамзатка берген. Адеминин китептеринде да бар ошо Мухаммед пайгамбардын ошол кыргызга байланыш бергени. Ааламда жок улут деген, дин деген. Мисалы мен орус менен куда болуп калсам деле, оюбуз эле бир да балдар бактылуу болсо экен деген. Сен улутсуң, орусуң, айдан Москвадан келдиң, биз билбейбиз. Бизге эң башкысы түшүнүгүбүз балдар бактылуу болсун. Мына ошо ааламда ошо энелер жашайт. Ошолор керемет күч. Бүгүнкү жалкоо, мына бүгүн коркок, намысы жок, ары жок, жаны жок. Не болду? Мустак согуруктап койсоң эле анан тамагың ооруп калды. Эртең бир бийликке барып, анан иш козгойт делесе эле барып больницага жатып калдың. Бул түшүнүк менен кыргыз ааламдын ролун аткара албайт. Келиңиздер ошо мурунку өткөн таза адамдардын мүнөз сыпатын өзүбүзгө алып келели. Ошо кезде азыр патинкеден башыбыз адашат. Ботасыбыз бар, спортивный кийгенде, жынсы кийгенде, ботинкебиз бар, костюмшум кийгенде, сапагинин түрү бар, зимний, демисезонный, летний дегендей. Ал кезде мына ошол талкуу кылып атсам, бир периште деген эжекем айтып атпайбы, менин кайненем айтты эле дейт. Могу биз ошол бала кезде мындай эне кезде баламды бешикке бөлөп коюп, могу бычканы барып касып желек депчи. Ошол замандын талабы ошол болгон деп. Бычканы касып атканда бут кийимибиз жок, ошо бутубузга чүпүрөктү ороп алып кирчү элек деп. Мына кечээки эле тарткан. 30, 40, 50 жыл мурун тарткан энелердин түйүшүгү. Баягы эшектин жүгү жеңил болсо жатак болот дегендей мына биз. Же намыс жок, же ар жок, же улуулук жок, же сыпат жок, же ыйман жок. Же дух жок, же ден соолук жок. Майыппыз да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн эгер бул түшүнүктө биз улуулуктун ордун аткара албайбыз. Кыргызга илим эле берген жок да, ишеним берди. Кудайдын ордун аткаргыла, адамзатты улуулукка калыптандыргыла деп. Мына ошо бир түрк сериалы болуп атат го, Эрдүгүрүй деген. 1-чи каналда деле болуп атат, КТРде. 45-чи каналда деле болуп атат. Неме Акниетте. Ошондо мына түрк энелер тикесинен тик туруп берип атпайбы? Энелер. Эми түрк тилдүү эл да алардын башына дагы монгол каптап келди. Христиандар, кайры ичара душмандар чыкты. Ар түрүнөн басым кылды. Көчмөн заманда жашаптыр алар деле. Ошондо тикесинен тик туруп берип атпайбы? Энелер, келиндер, ошо кайтпас болуп, бирдикте улуу
улутту сактап калалы деп, урууну сактап калалы деп. Бүгүнкү байдын балдарындай чалкалап жаткан жок. Тетирсинче ошо байдын баласы, бийдин баласы, хандын баласы биринчи ошол башын сайып жүрөт. Келиңиздер бир сыпатыбызга калыптаналы. Ошолордой бир. Алар ак өттү. Алар ак жашады, эл үчүн жашады, жер үчүн жашады. Кээ бир жеринде атпайбы мына жоокерлер. Аял ал десе чоочуркап. Жок, мен кылычыман башка деле бир мындай эч нерсе кармап көрбөптүрмүн. Мен ушу менин тааныган билгеним, чын эле алардын психологиясы деле ошо да. Күндө согуш, түндө согуш болуп атса эле билген эле ошо кылыч болду да, бул коргоп калайын деп. Алар да ойлоптур ошо үйлөнбөй турайын деп атпайбы, бир жеңишти жеңип келгиче. Себеби мен үйлөнүп коюп, сенин башыңды байлап коюп кетсем, эртең өлүп калсам сен эмне болосуң деп. Мына бүгүнкү күндө Кыргыздын астыбыздагы эл кеңеши дейбизби, жогорку кеңеш дейбизби, эл өкүлдөрү дейбизби, саясатчылар дейбизби? Барбы ушундай сыпат? Бир жоокердей сыпат? Жок. Жалган айтып атат. Көрүнө көмүскө жеп атат. Бирин бири чимкирек атап атат. Түкүрүк атап атат. Элге шылдың болуп бүттү. Элдин ишеними кетти.